Мисалы мени көбү Бакиевский дешет экен. Бакиевский дешет. Каякта мен Бакиевский болом. Өзүңөр да ойлонсоңор. Бакиевский деп айтат, ошо Бакиевский указ менен министр болуп дайындалган же чоң кызмат алгандар да айтат. А мен качан чоң кызмат алдым эле? Наоборот, Бакиевдин доорунда Бакиев 5 жыл болуп башкарды болгону. Анын 1 жылында мен отуруп чыккам түрмөдө, Бакиевдин доорунда. Эсиңерде баягы кара кечеге ген директор кылып мени жумгала эле койгон, Бакиев койгон эмес. Бакиевдин айласы кетип утвердил, элдин жаалап доомат кылып турбашканда. Мотуйту койду, айласы кетип койгон. Ошо кездеги депутаттар айласы кетип законду өзгөртүшкөн. Угольный разрезде көмүргендерин специалист эмес адам деле башкарылат деп. Анткени ал келбей калган көрдү жумгала элинде. Специалист эмес адам мен башкартып коюшту жумгала эле. Депутаттар мыйзамды өзгөртүүгө мажбур болушкан. Ошо кезде депутаттар. Мындай айтканда мен мыйзамды өзгөртүп койгом да аларга, мажбурлап. Анан жумгалга алдары келбей жумгалда жүргөндө мен Бишкекке келгенде кармалып полдой камап коюшкан. 1 жыл отурган, 1 жыл. Ана мен кандайча Бакиевский болуп калам. Кстати, ошондо дагы Бакиевдин баласы Марат Бакиев. Первый заместитель ГКМ болчу председателин. Заместитель болсо Элмурза Сатыбалиев болчу. Ошол экөө каршы деп мага жумгала эли экиге бөлүп дүрбөтүп. А кийин көрдүк кимдин ким экенин. Элмурза Сатыбал деген тиги СИЗО ГКМде отурганда баягы 7 апрель расстрел боюнча. СИЗОдо 5 жыл отурду. Ошондо Камчы Көлбаев келсе коркодон ага жиппа тартат экен. Коркуп жанын чыгып өлтүрүп коет деп коркуп. Азыр депутат болуп жүрөт өзгөнөн шайланып алып. Элмурза Сатыбал дейт. А ошол эле кезде Камчы Көлбаевден мен коркпой туруп, мусулман балдар менен чогуу каршып, Ворундудагы чоңуйларына тотпойсуз деп биз каршы чыкканбыз. Мына коркоңар да тигине депутат болуп алдыңар, бизге окшогон Ворундан да эч кимден коркпогон, Хандарбектен кайра таппаган бир гана алыктан корккон биз калып калдык бул жакта. Демек эл өзүңөрдө кептин баары. Анан муну калп десе опровержение берсин. Ошо Элмурза Сатыбал дейт. Эмнени айтат? Ошентип анан мага каршы Бакиев өзү каршы деген, баласы Марат иштеген первый зам ГКМБ баары каршы иштешкен. 1 жыл камап коюшкан. Анан соттон акталып чыгып кеткен. Анан кандайча мен Бакиевский болуп калам? Мен просто калыс сүйлөйм. Калыс сүйлөгөнүм үчүн айтып атам. Өткөндө видеомдо айтпадым Бакиев жакшы деген деп. Мени камап кордук көрсөтсө дагы мен дагы айтам. Жакшы иштеген, жакшы иштеп аткан. Просто бул Курманбек Салиевичтин трагедиясы жана баласында болду, Максиминде болду. Мараттан тышкары Максиминде. Анткени билесиңер да, Максимдин энеси ким болгон, улуту ким болгон. Ошолордун баарын чогултуп алды жана эме дегендерди, жана Белоконь, Гуревич, Ширшов, Елисеев деген балекет басмаларын кактан Кудайдан жок ачкандын баарын тегерегинен чогултуп баштады Максим Бакиев. Ошондо биз күйүп-ышып журналист Эмилбек Момунов, мына азыр көрүп отурсак калп дебейт. Жаныш Бакиевке киргенбиз. Жаныш Салиевич деп айткан мен ага. Болбойт мындай. Мынтип отурсаңар элдин каршылыгын, наразылыгын туудурасыңар. Карачы бүт кымбаттап аталар келип атып, бүт алло деген звонок 60 дейин дагы светтин баары кымбаттатып, верный отключение кылып атат. Десем баягы Жаныш Салиевичтин колунан келбей калды окшойт. Анткени булар үчкө бөлүнүп аткан экен ошондо эле. Курманбек Салиевич өзүнчө группа, Максим Бакиев өзүнчө группа, ошол жана Тилибурлардын группасы. А баягы тиги ким эле Жаныш Бакиев болсо өзүнчө группа болуп. Анан биз айткандай эле болду. Анан ошол эми бу жерде суроондо мен күчтүү президент жакшы деген, бирок күчтүү президент деп айта албайм. Жакшы деген Курманбек Бакиев. Бирок күчтүү президент болсо баласын деп туруп тыйып коймок. Отур аны. Жолобогон, мамлекет ишке аралашпаган деп тыйып коймок Максим. Значит, күчү жок экен. Президентке татыктуу эмес адам болчу. Курманбек Бакиев. Анан альтернатива айтып чыгат да окшойсуңар. Тиги Атамбаев көрдүм, балдарын жолотпогон. Балдарын жолотпогон менен Атамбайдын кычаштык кылып бизге чөчүп, бизге кызматка жолотпой, өзүнүн тегерегиндеги жана холоптордун баарын жоготуп алган. Жана Икрам Илмиянов, анан дагы секретарша, техничка, шопур-мопурдун баарын кызматка койгон. Анан ошондой Курманбек Бакиев, анан мен Бакиевскийни окуңар келсе, мен Бакиевский эмесмин эч качан. Мен буларга кеңеш гана берем, кеңеш, туура кеңештер берип жүргөм. Мен кеңешти укпай койдум, мына арталып кетти Бакиевин.
Ал эми тиги Атамбаевка да кеңеш берейин дегем. Бирок Сапар Исаков дегенди жолотпой койгон. Ал жөнүндө кийинки эмемде видеомдо айтып берем.